Араванда азыр шабдалы түшүмүн терүү өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Багбан Элмурат Адаев 20 соттук эгин таласына шабдалынын эң өтүмдүү саналган 2 түрүн 4 жыл мурда тиккен. Быйыл мээнети акталып, мөмөлөрү мол түшүм бергенин айтып кубанууда. Айрыкча ак шабдалыга суроо талап көбөйүп, дээрлик күн сайын кардарларга терип берүүдө. Birinci terimlerini keçegide 70-80 сомдон бердик. Азыр Куда кааласа bir 30 коробкасын абарганбыз. Бүгүн дагы ошо Куда берип, мол түшүмүнү берип 30 коробка, 40 коробка чыгып калса дагы сонун болот. Кардарлардын талабына ылайык мөмөлөрдү бирден үзүп, кылдаттык менен кагаз баштыктарга тизүү керек. Бул жумуштар өтө жоопкерчиликти талап кылгандыктан ал милдет багбандын жубайы Барноого жүктөлгөн. Ооба, бул тизгенде дагы сонун чырайлуу көрүнөт да, анан базарга барганда дагы айткан ценаңда сатып аласың. Себеби мындай көрүнүктүү, өзүнүн жолуна карап чизип барсаң, шабдолуңдагы сонун көрүнүп, базардын алды болуп калат. Ошентип эринбестен бир отуруп алып, коробкаларга бир-бирден салып терип чыгабыз. Дөбө Коргон айыл аймагындагы Жаңы жол айылында мөмө жемиштер менен жер жемиштер райондун башка жактарына салыштырмалуу эрте бышат. Ошол эле учурда багбан дыйкандардын басымдуусу мөмө жемиштин шабдалы түрүнө кызыга башташкан. Анткени аталган мөмө өтүмдүү жана кирешелүү. Men мага жаккан жерин айтсам, мисалы айтканда башка сотторго карагандачы, Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына караганда, жылдагыга салыштырмалуу быйыл шабдалынын аянты көбөйгөн. Маселен, мурда жашоочулар шабдалыны короолорунда гана өстүрсө, быйыл үлүш жерлерине да тигип түшүм мол болгон. Бизде Атайын Айыл чарба министрлигинин тапшырмасынын негизинде асылдуулугу төмөн жайыттарды бүгүнкү күндө атайын ушул багдарак өстүрүү боюнча биз сунуштап атабыз дыйкандарга. Бул боюнча ушул кандай ыкмада кайрылган болсо, ошол дыйканга биз керектүү шарттарды, келишимдерди түзүп берип атабыз. Араван району жакынкы 5 жылда шабдалынын ак шабдалы жана кызыл Москва түрлөрү менен жакынкы коңшу өлкөлөргө экспортко чыга баштады. Өлкөнүн булуң бурчуна жеткирүү боюнча да Араван башка аймактарга салыштырмалуу активдүүлүгүн көрсөтүп келет. Бигима Саной Ибрагим Төлөбаев, УТРК, Ош.